Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр жана ошондой эле биздин каналдын катталуучулары. Кутмандуу күнүңүздөр менен жылкы сүйүүчүлөр. Биз бул чыгарылышта сиздерге экран астында турган айгырды чагылдырып өтөбүз. Бул жазга жаңы асы. Учурда биз Беловодский айылына жакынкы Срединка айылында турабыз. Анда эмесе ээси үстүндө. Ассаламу алейкум ага, кандайсыз? Иштериңиз болуп атабы? Болуп атат, жакшы. Атты сатка койдуңуз. Атты сатка койдум. Эми мен бир ирет айландырып туруп, аттын даныйларын сурайын, а? Ат канча жашта? Ат 4 жашта. Жазга 4 жаш болот, Каяктын жылкысы дегенде? Чүйдүн эле жылкысы. Боюн өлчөп көрдүңүзбү? Канча чыкты бой? 1.72, а? Бийик экен. Алды артын караңыздар. Алды артын көрсөтүп туруп, туяктарын көрсөтөм буйруса. Качантан бери минилип атат эми? Байдан бери. Азыр улак-мулакка чаппай эле үйдө эле турат, Үйдө турат экен. Буту колу тазабы? Таза. Кол таза, жаман касиеттери жок, мүнөздөрү жок. Жоош. Буйруса. Анда эмесе ары бери бир айландырып бастырып көрсөк болот, Бою бийик экен. Кадам шилтештерин ары бери кыймылдаган көрүңүздөр, сындап көрүңүздөр, жакса, ээси болгонго тезирээк шашылыңыздар. Бул жака бир бастырың. Капталынан да көрсөтөр. Азыр эми жөн эле багылып туруптур. Жашат экен да. Өзүңүздөр бир багып келиштирип алсаңыздар болот экен. Охой, Беловодский жакын чүйдүн жылкылары күлүк келет, резвый келет, кыймыл ыкчам келет. Эми сыр болбосо, баасы канча деп атасыздар? Баасы 200. 200 миң сом кем болобу? Кем болот. Ай, күчтүү ат экен да. 200 миң сом кем болот дейт. Дагы бир мына муундарын, шыйрактарын көрүңүздөр. Буттарын шишик-мишик жок. Туяктар тап-таза. Таза. Кыскасы, мына арттарынын сандары кең сандан экен. Эми толот буйруса, Дагы 5 жашка чейин өсүп, андан кийин капталына кетет. Бою узун жоон ат болот экен да. Россия-массиянкы эмес, чүйдүн жылкысы, Карабай. Чүйдүк экен мына. Бийик ат экен да. 200 миң сом дейт. Анда эмесе төмөнкү телефон номерлерге чала бересиздер мына ушул аттын алуу үчүн. Биз төмөнгө телефон номерлерди коюп койдук. Дагы бир рет айланып көрүңүздөр. Өтө сонун ат. 200 миң сом. Адрес Беловодский айылына жакынкы Срединка айылында турат. Мына ушундай.